عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. Бұл сахаба Абу Зар радиаллаху анху: о Аллахтың елшісі, маға осият қылыңыз деп айттым дейді. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. Наби саллаллаху алейхи уассалам бұл сахабасына: егерде сен бір күнөө иш жасап ала турган болсоң, ошол күнөө иштин артынан сооптуу бир жакшы амал жасагын деди. Сенин ошол күнөөңдү өчүрүп кете турган деди. Эгерде сен күнөө иш жасап ала турган болсоң, ошол күнөөңдүн артынан, күнөө ишиңдин артынан сооптуу бир салих амал жасагын, сенин күнөөңдү өчүрүп кете турган деди. Ошондо бул сахаба: культу я Расулаллах, аминал хасанати ла илаха иллаллах. О Аллахтын элчиси, ла илаха иллаллах келимеси сооптуу жакшы амалдардан болуп эсептелеби деп сурадым дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнөө иш жасап алсаң, ошонун артынан сооптуу жакшы амал жасагын деди да, күнөөңдү өчүрүп кете турган. Ошондо бул сахаба ла илаха иллаллах келимеси ошол жакшы сооптуу амалдардан болуп эсептелеби деп сурадым деп атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хия афдалул хасанат деп айтат. Ла илаха иллаллах келимеси бул сооптуу амалдардын эң абзели дейт. Сооптуу амалдардын эң абзели болуп эсептелет дейт. Сооптуу амалдардан дебейт. Балким ошол сооптуу амалдардын эң абзели деп айтып атат. Бул ла илаха иллаллах келимеси, урматтуу мусулман бир тууганым, бул таухид келимеси, ыйман келимеси. Бул келиме менен инсан мусулман болот. Ушул келимени мусулман адам бул дүйнөдөн кеткенге чейин сактап, ушул келименин үстүндө жашайт. Бул келиме Аллах субханаху ва тааланын жалгыздыгын түшүндүргөн келиме. Ла илаха иллаллах келимеси бул Аллах субханаху ва тааланы жалгыздоону талап кылган келиме. Мусулман адам ла илаха деп айтканда жалган кудайлардын баарын четке кагат. Эч бир кудай жок, эч бир сыйынууга татыктуу болгон кудай жок деп жалган кудайлардын бардыгын четке кагат. Иллаллах дегенде Аллахтын жалгыз өзүн гана ибадатка татыктуу деп тастыктайт. Демек ла илаха иллаллах дегенде бул эмне? Сыйынууга татыктуу болгон жалгыз Аллах гана, ал зат өзү гана ибадатка татыктуу деген маани. Андан башка кудайлардын, жалган кудайлардын бардыгы ибадатка татыксыз деген маани. Ошондуктан да бул келиме азыркы биздин хадисибизде айтылып аткандай жакшы сооптуу амалдардын эң абзели болуп эсептелет. Башка дагы бир хадисте келет: афдалу зикр ла илаха иллаллах деп. Эң абзел зикир, Аллах тааланы зикир кылып эстөө, ошол зикирдин эң абзели бул ла илаха иллаллах келимеси деп айтылат. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат өзүнүн сахабасына? Эгерде сен күнөө иш жасап ала турган болсоң, ошол күнөө иштин артынан сооптуу амал жасагын, сенин ошол күнөөңдү өчүрүп кете тургандай деди. Ошондо ла илаха иллаллах келимеси ошол сооптуу иштерден болуп эсептелеби дегенде ал эмне деди? Бул келиме таухид келимеси, ыйман келимеси бул ошол сооптуу амалдардын эң абзели, эң артыгы деп айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадис имам Ахмад рахимахуллахнын муснадында келет. Тастыкталган сахих хадис.
Бул хадистен биз дагы азыркы ла илаха иллаллах келимесинин артыкчылыгынан башка дагы эмне пайдаларды, эмне маселелерди алабыз? Алымдар айтышат, бул хадисте сахабалардын сооптуу амалдарга умтулуусу өтө жогорку деңгээлде болгондугун алабыз дешет. Анткени Абу Зар радиаллаху анху Аллахтын элчиси мага осуят кылыңыз деп пайгамбардан осуят сурап атат. Ошондо осуятын айткандан кийин дагы сурап атат. Ла илаха иллаллах келимеси ошол сооптуу амалдарга киреби деп. Мусулман адам дагы ошол сахабалардай болуп сооптуу амалдарга умтулуш керек. Жана ошондой эле бул хадистен биз ала турган маселебиз сооптуу амалдар, салих амалдар күнөөлөрдүн өчүрүлүшүнө, күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Сооптуу амалдар. Анын эң башында турган бул азыркы хадисте айтылып аткан бул эмне? Таухид келимеси. Жана ошондой эле бул хадистен ала турган маселебиз мусулман адам илим ээлеринен осуят сурап, илим ээлеринен насаат суроо керек. Албетте ал насаат дин маселелеринде. Абу Зар радиаллаху анху пайгамбарыбыздан келип сурап атат. Мага осуят кылыңыз депчи. Өзүнүн динине күйүп турган мусулман адам дагы мына ушундай болуш керек. Эгерде илим ээлеринен насаат сурап, осуят сураганга мүмкүнчүлүгү болуп турган болсо, эмне аларга жакындап, алардан осуят сурап, насаат сураганга аракет кылуу керек. Мына ушундай болушкан сахабалар. Абу Зар радиаллаху анху азыркы хадисибизди карап көрөлү. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул хадистен биз негизги ала турган маселебиз бул ошол таухид келимесинин, ыйман келимесинин артыкчылыгы. Бул келиме күнөөлөрдүн өчүрүлүшүнө себеп болот деп айтылып атат.